кызымдын өмүрүнө жардам берип койсоңуздар. Мен корком экинчи жолку баламы жоготкондон. 26 жаштагы Зирегүл Абдикеримованын тун кызы аккан оорусунун оор формасына кабылган. Алия болгону 7 гана жашта. Учурда Наристе химиялык дарылануусун Ош облустук балдар ооруканасында улантууда. Анын абалы күн өткөн сайын оорлошуп, ден соолугу начарлап жатат. Өтө боорукер болчу да кызым. Азыр андай эмес. Азыр уже такыр башкача болуп калган. Косуп атат, кыйналып атат, башым ооруп атат, ичим ооруп атат. Уже бул 5 эле күндүк химиотерапиянын жыйынтыгы болуп атат да, 5 эле күндүк. А биз мындай химиотерапиядан дагы көп алышыбыз керек экен. Азыр уже чачыбыз түштү, кусуп атабыз, кыйналып атабыз, тамакка такыр аппетити жок, тамак жебей калды уже 5-сутка. Бүгүн тамак жеди деп сүйүндүм эле, бирок аны дагы чыгарып салды. Жаш үй бүлө буга чейин ушул эле дарт менен ортончу кызын жоготушкан. Ал 2,5 айынан баштап оору менен күрөшүп, аягында аты жаман дарт бул дүйнөдөн алып кеткен. Көзү тирүү болгондо 5 жашка чыкмак деген ата эне эми Алиянын өмүрүн сактап калуу үчүн болгон күчүн жумшууда. Менин кызымдын теңдүүлөрү баары уже мектепке даярдык башталып атат. Биз бу жерде жатканда кызымдын берген суроолору жүрөгүм баандай алып кетет. Баары бир эмне экенсиң, чыдайсың. Эчтеке калбайт экенсиң. Кызым кыйналганын көрүп, колуман эчтеке келбей, бакчага кармалып турганына ичим атышат. Кайдыгер карабай кызыма жардам берип, кызымдын өмүрүн сактап калганга жардам беришиңизди суранам баарынан. Эч кимдин башына мынтип оору бербесин, баланын несин көргөзбөй эле койсун. Бул өтө жаман нерсе, мен бир жолу башыман өткөзгөм. Азыр болсо 5-ке толот, октябрь айында 5-ке толот. 2018-жыл октябрь төрөлгөн. Биз 2,5 айында ал диагноз коюлду. 2 жаш 1 айына чейин биз акыркы эмесине чейин чуркадык. Кыргызстанда Алия 16 жашка чейинкилер арасында биринчи жолу аккан оорусуна чалдыкты. Дарыгерлер Алияны операция жолу менен гана сактап калууга болорун айтышкан. Азыркы тапта Түркия өлкөсүндөгү ооруканалардын бири менен сүйлөшүү жүргүзүлүп, каражат чогултула баштаган. Жаш үй бүлө Алиянын операциясына кетүүчү сумманы табууга чамасы жетпейт. Мындан улам колунда бар инсандардан көмөк күтөт. Донор табышат, өздөрү донор издешет экен. Ал да бир канча бир убакыт алат. Ошо донор тапкандан ошо өздөрүнөн чыккан донор менен бир $90,000 деди трансплантацияны. Ошондо жалпы суммасынан химиотерапиясы, анан операциясы биригип $150,000 деп бизге ошондой сунуштама беришкен. Эми ошонун аракетиндебиз. Ошонун $150,000 сбор ачып, банктардан счетторду ачып, ушу элге таратабыз. Эми эмне дейбиз? Кайдыгер карабаган кайрымдуу элден жардам сурайбыз. Ошол. Эгер сиз Алиянын өмүрүн сактап калууга себепчи болом десеңиз, экранда көрсөтүлгөн номерлерге байланышып, материалдык колдоо көрсөтсөңүздөр болот. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.